Жалпы элдик каналдын көрүүчүлөрүнө ысык салам жолдойбуз. Достор, биз азыркы учурда мына Ош областына караштуу Ноокат районундагы Кулатов айылында турабыз. Өзүңүздөр байкагандай Барбол аттуу носкилер өндүрүлө баштаптыр. Чакан фабрика ачылыптыр, достор. Анын негиздөөчүсү мына Нуртилек инибиз менен буюрса сиздерге сонун маек куруп фабрикасын да көргөзмөкчүбүз. Жана ошондой эле достор, видеонун жүрүшүндө деги эле ушул носки менен бизнес кылган, базарда соода кылган агаларыбыз, эжелерибиз видеону сөзсүз түрдө акырына чейин көрүңүздөр. Сиздерге ушундай Нуртилек менен иштешип, түздөн түз фабрикасынан арзан баада носки алганга сонун бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатыптыр, достор. Андыктан видеону сөзсүз түрдө акырына чейин көрүңүздөр. Достор, биз азыр мына Нуртилектин мини фабрикасынын ичинде турабыз. Машинканын алдында интервью алдык элек, негизи анан ал жакта шум болуп, сиздерге угулбай калат экен, достор. Ошон үчүн мына бул жерде азыр сиздерге носкилерин көргөзгөнчө, бааларын айтканча, анча-мынча фабрика жөнүндө суроо берем, айтып бересиң, балким сага ошоп фабрика ачып кылам деген индилерибиз, агаларыбыз көрүп калса, аларга деле бир аз маалымат болот, достор. Эң биринчи орунда биз эми мына бул носкилердин баалары жөнүндө айтып берели. Оптум иштешесиң деми сен, туурабы? Оптум иштешем. Байкелер, эжекелерибиз бизди өзү негизи элдик каналыны соодагерлер көп көрөт да. Ар кайсыл жактан, Кыргызстандын ар кайсы бардык областтарынан соода кылган агаларыбыз, эжекелерибиз көрөт. Ошолорго биринчи орунда ошолорго маалымат берели. Носкилерди эми канча объемдо жеткизип бергенге мүмкүнчүлүк бар? Объемдо 1000-2000ге чейин. Бир күндөбү? Бир күндө эмес. Бир күндө станоктор өзү бирөө 250 пар чыгарат. 24 саатта. Экөө биригип 500 пар чыгарат. Эгер бузулбай иштесе, бузулуп бuyак менен 200дөн чыгарганда дагы 400 пар чыгарат да. Эс заказ берсе, ошо 3-4 күндө милди даярдап беребиз да. Учуну тигип, үтүктөп, этикетке катырып. Бир күндө 400 дана өндүргөнгө возможность бар, мүмкүнчүлүк бар. 2000, мисалы 10 000 штук десе деле 5-6 күндө даярдап берет экенсиңер да. Эми бул носкилер жөнүндө айтып берели. Бул Барбол деп коюпсуңар, өзүңөрдүн брендиңер окшойт. Өзүбүздүн бренд. Силер жаңы ачылдыңар да, туурабы? Ооба. Мына көрдүңүздөр, достор. Эгерде магазиндерден, кайсы бул жерлерден көрсөңүздөр, ушул Нуртилектердин бизнесини колдоо максатта, деги эле ушул жергиликтүү өндүрүштү колдоо максатта, Кыргызстандын экономикасына бир аз болсо дагы салым кошоюн деп ушул носкилерди алыңыздар. Кытайдан келген баягындай носкилерди. Эми Кытайлардыкы деле жакшы, бирок өзүбүздүн жергиликтүүдү колдонсоңуздар, Кыргызстандын өндүрүшүнө, экономикасына салым кошкон болосуздар. Ар кандай носкилер бар экен, Сиз өзүңүз айтып бериңизчи носкилериңиз жөнүндө. Носкилер мындай өзүбүздүкү кылып жал деп чыгарган, жал деп жазып, өзүбүздүн бренд. Мындай корейский фасондо кылып, мындай кылып чыгарып алып баратам базарчылар. Ушуну жакшы алышат. Базарда соода кылгандарга өткөзүп атасыз, азыр? Өткөзүп атам. Муну оптовыйда 25 сомдон алышып атат. 25 сомдон, 25 сомдон. Яркий светтер, ак светтер 28 сомдон. 3 расцветкача чыккан. 28 сомдон булар оптовыйга. 3 расцветкада, Булардын составы кандай? Жогоруда айткандай ХБ 85% ХБ деп коюп деп жазыптырсыздар, 85% ХБ. Полиэстер кошулат и спандекс. Спандекс. Спандекс эмне эле? Спандекс бул носкинин составын, формасын сактайт да. Силер мындай ХБнын өзүн чыгарган болсо, лапшип, мындай форма чыкпайт да, мындай формада чыкпайт да. 28 сомдон, 28 сомдон. Көрдүңүздөр, достор, мындай сапатыны, бардыгы сонун экен, Канча штук заказ берсе болот мындан, мисалы? Мындан заказ берсе болот, каалашынча эле. Каалашынча, Ооба. Андан кийинки носкилериңиз? Булар жаңы короткий кроссовкалар менен киет деп атайм, мына аркасына немеси менен чыгарганбыз. Жаштар киет деп. Аркасындагы кулагы менен. Мынягы, Кулактары менен экен, караңыздар.
Бул өз негизи базарларда барбы же сиздин бар. немеңизби? Ойлоп чыкканыңыз. Жа бар. Буларыңыз канча сомдон? Оптимум баада. Булар дагы эле ошол 28 сомдон. Аха. 28 сом. Негизи баары эле 28 сом ошойт. 28 сом, 25 сом. Эми биз өзү максат бул элге пайда кылыш максатында, кичине болсо дагы носкини арзандатыш максатында ачканбыз. Жакшы. Өзү чындап эле арзан болуп атат да турабы? Арзан Бул болуп атат. 28 сом арзанбы? Арзан. Оптом баада мисалы Кара суудан азыр мисалы Баткен, Кызыл Кия же болбосо Жалал Абад, мына Ош, Кара суудан алыскы жактардан көргөндөр, мисалы ушул носки менен соода кылгандар көрүп, действительно арзан дей турган баа да бул, Арзан ооба. 28 сом экен, достор, уктуңуздар, Биз Нуртилектин номерлерин сөзсүз түрдө видеонун астына жазып коебуз. Өзүнө чыгып, түз байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Мына дагы бир сыйра көргөзүп коелу. Носкисинин дизайндарын, мынандай түсүндө бар экен. Серый темныйраак экен бунусу. Бул дагы жал дейт. Барбол бренд экен, достор. Андан кийин кара носкиси, бул сеточный окшойт, Сеточный ооба. же клеточный дейби? Сеточный. Сеточный, Үстү жагы сетка экен, Ооба. Жакшы. Бул дагы 28 сом. 28 сомдон ооба. Муну байкадыңыздар, достор. Мунусун көргөздүк. Мына бул носкисин көргөзөйлү. Бул дагы жана жогоруда сиз айткандай Подростковый носкилер булар. Аха. Мына жаштар, кыздар кийет үчүн мындай мышык кулак кылып ушинтип чыгарганбыз. Жакшы, жакшы. Бунун баасы канча? Бунун баасы 30 сомдон. Бул кымбатыраак жүрөбү? Бул себептен эле мунадан экөөнү тиккенде мунан 1-3 сут тигет да. Узагыраакта станокко акырындык менен иштейт да бул. Бунун неси кыйындык? Бай гүлдөрүнөн окшойт, мунасына. Гүлдөрүнө мына кулагына тигет, кайтарып тигет да, акырын тигет. Ошон үчүн түшүнүктүү, достор. 30 сом экен. Так, бул обычный капкара носки экен, Бул дагы летний да турабы, бирок, летний. Так, достор, бул мына кара носки экен, обычный. Бунун баасы канча сом? 25 сом. 25 сом. Бул арзаныраак экен, Арзаныраак ооба. Барбол бренди. Так, андан кийин дагы кайсыларыңызды көргөзөбүз? Мынандайлар бар, подростковый бар. Подростковыйларга носки. Бул мужскойлору жокпу? Мускулдөрү жок. Только женский, Женский, подростковый носкилер, Караңыздар, достор, сапатыны, мына ич жактарыны. Муну өзү носкини кантип мынтип аныктайбы, сапатын, чоюп, Синтетика мисалга мындай формада чыкпайт да, үтүктөгөндө эле бырышып, тырышып кетет да. Мына хыбылар ушундай формада үтүктөлгөндө чыгат да. Бул жакшы. Значит, носки саткандар көрүп эле сразу түшүнөт, бунун сапатын, Хорошо. Эми доставка жагы кандай болот? Мисалы, Таластан биздин көрүүчүбүз чалып, мага 500 штук же мынанча штук заказ кылам деген болсо кандай болот? Такси менен же служба доставки менен салып жибере аласызбы? Ылдам экспресс менен, Такси менен салып беребиз. Такси менен салып бергенге мүмкүнчүлүк бар. Минимальный заказ канча болуш керек? Мисалы, бир моделденби же общий суммаданбы, неме барбы? Заказ эми минимальный болсо 200-300 берсе, бир фасондон да. Бир фасондон 200 штук, Ооба. Мисалы, bundan 200 штук алам деген болсо, сиз жасап бере бересиз. Жасап бере берем. Мисалы, bundan 50 штук, bundan 50 штук, bundan 50 штук алам деген болсочу. Аларга дагы жасап бере берем. Аларга дагы жасап бере бересиз, Ооба. Жаңы иш баштайын дегендерге жасап бере беребиз. Аз-аздан алышатка 5-6-10 пачкадан алышып иш кылабыз дегендерге жасап бере беребиз. Же магазиндерде, мисалы, айылдарда, шаарларда жанагындай маркеттер барбы? Ошолор деле чалышы мүмкүн да сизге носки алам депчи. Алар менимче бир моделден 100 штук албаса керек, туурабы? Ооба, албайт. Алар мисалы 50-50-50ден сиздин модельдериңиздин баарына алам деген болсо, салып жибере бересиз, Ооба, салып жибере берем. Хорошо, достор. Дагы бир жолу айта кетейин. Биз азыркы учурда Ош областына караштуу Ноокат районундагы Кулатов айылында турабыз, достор. Бул жерде өзүңүздөр байкагандай, ушундай бренддеги носкилер өндүрүлө баштаптыр. Ата мекендик өндүрүштү колдоңуздар, Барбол носкисини сатып алыңыздар.
жана ошондой эле соода кылган бизнесмен агаларыбыз, эжекелерибиз, деги эле ушул носки менен носки тармагында аралашып жүргөндөр сиздерди Нуртилек менен кызматташууга чакырабыз. Телефон номерлерин албетте видеонун астына чыгарып койдук. Видеонун астында дагы ссылканы басып туруп WhatsAppка кирип өзү менен түз сүйлөшөсүздөр. Мен анча мынча сурабай калган суроолорум болсо Нуртилектин өзү менен байланышасыздар. Видеого сөзсүз түрдө лайк деп басыңыздар достор, комментарийди жазыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.